Бийик тоолор жана күн нуруна чалышкан көл жээктери же деңиздер саякатчылардын бүйүрүн кыстат эмеспи? Бирок жаратылыштын сандыгында биз билбеген али көп нерсе бар. Дүйнөдөгү эң кызыктуу жана укмуштуу жерлерди аныктоо үчүн биз Геора сайтына кайрылдык. Биз сиздерге айтып бере турган бул жерлер жаратылыштын өзгөчө белектери. Кана эмесе кеттик. Тоңуп калган метан көбүктөрү. Бул нерселер бир караганда сууга түшүп тоңуп калган учуучу тарелкаларды же болбосо байыркы музга түшүрүлгөн медузаларды элестетет. Чындыгында алар суу астында тоңуп калган метан көбүктөрү. Аталган газ көбүктөрүн кыш ченинде Канаданын Абрахам көлүнөн да көрсө болот. Бул көбүк кайдан пайда болот десеңиз, кеч күздө саргайган жалбырактар, чөптөр, кээ бир жандыктар сууга түшүп бактерияларга азык болушат. Ал эми бактериялар метан бөлүп чыгарышат. Метан, башкача айтканда парник газы, планетада жылуулук таратууга гана эмес, күйүп кеткен өрткө дагы алып келиши мүмкүн. Антарктикадагы кандуу шаркыратма жаратылыштын дагы бир сырдуу белеги. Шаркыратма Антарктиканын чыгышындагы Макмедро өрөөнүндөгү суу кектеген жерде жайгашкан. Шаркыратма агып түшкөн жерде Тейлордун апа-апакай муздары жана Бонни көлү бар. Аты айтып турган күтүүсүз жана укмуштуу көрүнгөн шаркыратманын тамчылары кан эмес. Укмуштуулар башында болжогондой сууга дагы эч кандай бөө кошулган эмес. Суунун бул түстө болушу анын курамында туздун көп болгондугу менен түшүндүрүлөт. Болжол менен 2 миллион жыл мурун аталган шаркыратма жарык кычкылтек жок Тейлор мөңгүсүнүн астында жаткан. Кийинчерээк мезгилдин агымы менен муздун жарылган жерлеринен жылжып агып олтуруп, абада кармалган кычкылтек менен реакцияга келип, шаркыратмага кызыл рөң берген. Бул шаркыратмага баруу үчүн Тейлор мөңгүсүн басып өтүү керек. АКШдагы кыймылдуу таштар. Туристтер Калифорниянын өлүмдүн өрөөнү деп аталган улуттук паркында Рейсрек Плая көлүнүн түбүнөн орун которо алчу таштарды табышкан. Салмагы 300 килограммга чейин жеткен шагыл таштардын 250 метр узундукка чейин жер которуп, артынан из калтырып кетүүсү таң калыштуу нерсе. Кыймылдуу таштарды, башкача айтканда жылуучу таштардын башка планета менен байланыштырса да болот. Негизинен бул кубулуш муз болуп тоңуп калган таштардын ылай үстүнөн сайгаланып, артынан ийри буйру түз сызык из калтыруусу болуп эсептелет. Күн жылыган кезде муз эрип, бууланып, ташканып калат. Индонезиядагы Кавах-Ичен көлү. Бул көл Ява аралындагы даңазалуу Кавах-Ичен вулканынын туу чокусунда жайгашкан ачык көк түстүү же болбосо ачык жашыл түстүү көл. Бул көлдүн түсү вулкан очогунун оозунан чыккан сера элементинин көлгө барып кошулуусунан негизделет. Ичен көлү дүйнөдөгү эң кислоталуу көл деп эсептелет. Бул көлгө баруу өтө кооптуу. Ага баруу үчүн 3 саат жөө жүрүү керек. Мексикадагы жашыруун жек. Жашыруун жек деген каймана аталышы бар. Бул жер Мариета аралында жайгашкан Плая дель Амор пляжынан орун алган. Мурун Мексикада бомба жаартыруу сыноолорун өткөргөн кезде аңырайган тешиктер пайда болуп, ага агындылар суу менен кумду алып келген. Бул кереметтүү жерге элдер эс алуу үчүн келишет. Баса Плая дель Амор сүйүүнүн жээги деп которулат. Бул аймакка баруу үчүн 24 метрлик тешик тоодон өтүүгө туура келет.